Кутман күн барыңыздарга, айымдар мырзалар. Али айым, туп-туура айтасыз, бардык сөзүңүзгө кошулам. Результаттар менен бөлүшө кете турган болсок, бул компанияга келгенимдин себеби бул менин баламдын результаты болду. Баламдын результатка жеткенине, ден соолугуна мен аяшкам Гүлмайрам болду себепчи. Ушул мен деле сиздердин катарыңыздагы адаммын. Үмүтүм үзүлүп, башка компаниялардан иштейм, врачтардан төрөлгөн боюнча 11 жылдан бери кыйналдык да, операция жасадык, эч выход жок болгон үчүн уже ушул Mary Health компаниясын предлагать эткенде уже мен ишенбей калган күнүм болчу да. Ошондо Гүлмайрам бизге спирулина гана белекке берген. Балама 5 ай спирулина берип, баламдын өзүнүн төрөлгөндөн берки 2 оорусу бар болчу. Бул биринчиси пищеварениясында проблема. Биздин пищеварениябыз балам 11 жаш болсо, ал 5-6 жаштыкындай болчу. Ошон үчүн всю жизнь диетада отурчук да. Размери кичинекей болчу, не по возрасту. Экинчи оорусу бул гормональный жактан. Яичник ордунда эмес болчу, операция кылып түшүрсөк да түшкөн эмес. Размер не тот, балам уже чоңоюп, балдардан уялып, нерв болуп олтуруп, ушу 2 дарттын айынан 3-чү дартты өзүнө таап алат да. На нервной почве аябай вспыльчивый болуп кетет, агрессивный болуп кетет. Плечолору кыйшыйып, сөөктөрү кыйшыйып, арыктап, нервный тамырлары тырышып, аябай агрессивный болуп калат. 3 дарт менен кыйналып калганбыз да 2 жыл мурда. Ошол убакта Гүлмайрамга рахмат, бизге спирулинаны белекке берип, баламдын ушул 3 дартыбыздан арылып, мен шок болуп, өзүм таң калып, врачтарга келип, полный УЗИлерге түшүрүп, бардыгын көрүп, аябай ыраазы болуп калдым. Анан артынан калтырбай дагы спирулина, витамин Б, йодин келп алып берип, кайра комплексно балама ичирем. Комплексно ичиргенин себеби анткени баламда 7 жашында жер үйгө көчкөнүбүзгө жанагындай лямбля деген курттар болот экен, кандачы, андан дагы түрү көп, 2-3 вид болчу курт. Ошол курту бар болчу, үй бүлөбүз менен лечение алчык. Ошол курттардан арылдык. Элестетиңиздер, бул лямбля менен арылса болбойт деген болчу да. Ошол лямблядан арылып, азыр бактылуу болуп, балам ден соолугу үчүн Алла ыраазы болсун, ушул компанияга, ошол Гүлмайрам айымга чоң ыраазычылык айтам. Андан кийин уже келип, балам результат алгандан кийин өз көзүм менен ишенип, анан өзүмө комплекс витамин алам. А, Б, йодин келп, спирулина алып ичип, мен өзүм 3 жылдан бери жанагындай айымдар ар айда каныбыз тазаланып турат. Ошондон калып калган болчумун. Ошол келип, азыр полноценный айым болуп, эми төрөгөнгө даярданып атам, полноценный комплексно ичип. Өзүмдүн экинчи дагы результатым бул меники бронхальный астма. 10 жылдан бери жаш болсом дагы дайыма жанагындай оозума сээп жүрчүм, капельница, кислороддор менен дайыма. Ошол бронхальный астмадан учетто Кыргызстанда турчумун, Россияда турчумун. Кудайга шүгүр, учеттон чыктым, полноценно жакшы болдум. Анан 3-чү результатым кече жакында болду, августта. Мен ошол 10 жылдан бери базарда иштеп, сөөк муундарыма суу кетип кеткен үчүн мага врачтар артроз, артрит, ревматизм деп коюшту. 3 диагноз. Анткени жанакы нерв болуп атканда обострение берип, менин колу буттарым иштебей, онеметь этип, ушинтип кыйшыйып калып атты да. Ошондон улам рентгендерге түшүп, сөөктөрүм тарттарганда ушундай диагноздар чыкты. Августта келип, анан сентябрда мен полный комплекс коллаген, сквален, спирулина, А, Б ичип, Кудайыма шүгүр, азыр үйдөн чыкпай жатып калган болчумун. Азыр тыпылдап күнүгө офиске барып жүрөм. Ошол барыңыздарга ыраазычылык, барыңыздарга ден соолук каалаймын. Кимде ким ишенбей аткан болсоңуздар, балким ушул компания сиздерге шыпа берет. Ишенишиңиздер керек. Анткени ден соолук өзүбүзгө керек. Ден соолук болсо акча табылат, байлык табылат, бактылуулук болот дегендей. Биз балдарыбызга керекпиз, жолдошубузга керекпиз да. Ден соолук болбосо айла жок, эч кимге керегибиз жок болуп калат экен да. Ошон үчүн барыңыздарга жаңы жылыңыздар менен ден соолук каалайм.